Бардыгыбыз эле белгилүү болгондой, биздин соттук системада 3 соттук инстанция бар. Биринчи бул райондук соттор, экинчи областтык же шаардык областтык деңгээлдеги, үчүнчү бул жогорку сот. Аны мен ойлойм, биздин системага, биздин укуктук системага, биздин соттук системага 3 инстанция бул аздык кылат. Эмнеге дегенде, тилекке каршы ошол акыркы инстанцияларда кээ бир адамдар ошол акыркы инстанциянын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, коррупциябы же жөн гана кызыкчылыкпы ошондой туура эмес чечимдер кабыл алынышы мүмкүн, же мурунку чечимдер өзгөртүлүп салышы мүмкүн. Ошондуктан же жаңы кошумча 4-5 инстанцияларды кошуш керек деп ойлойм. Же болбосо ошол жогорку соттун бир гана артка кайтаруу, же болбосо мурунку соттун чечимдерин күчүнө калтыруу укуктарын гана калтырыш керек. Жаңы чечим чыгаруу же өзгөртүү мүмкүнчүлүктөрүн калтырбаш керек. Неге дегенде, акыркы инстанциянын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, өзгөртүп салышы мүмкүн, же кандайдыр бир башка жагдайлар үчүн туура эмес чечимдер кабыл алынышы мүмкүн. Эң эле жакшысы, мен оюмча, 4-5 инстанция кошулушу керек. Чын айтканда эле биздин соттук системага, биздин укуктук деңгээлге 3 инстанция бул аздык кылат.